Учурда республика аймагында жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктар көрүлө баштады. Бул багытта өкмөттө өлкө аймагындагы дыйкандарга техниканы лизингке берүү, аларды күйчү май менен камсыздоо боюнча иштер алынып барууда. Буга ылайык республика аймагына 21 000 тонна жер семирткичтер райондогу агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын тиешелүү кампаларына жеткирилди. Айыл чарбасынын техникалары жазгы талаачылык иштерге даяр. Жазгы талаа жумуштарына чейин айыл чарба техникалары 85–90%га даяр деп айтсак болот. Сугат тармагыдагы азыркы учурда каналдардын бардыгы башка ички биздин баланстагы каналдардын бардыгы жазгы талаачылыкка даяр. Бүгүнкү күндө 10,5 миллион сом берилип, акча каражаты өз учурунда ошол бардык азыркы жаз эрте келүүчү Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 10 апрелге чейин, Чүй Талас областары 20 апрелге чейин, ал эми Ысык көл Нарын Оғоз 1 майга чейин даяр болушат. Кыргызстан ЕЭПке киргенден бери ата мекенде өндүрүлгөн продукциялар экологиялык талаптарга жооп бериши керек. Бул багытта өлкөдө органикалык жер семирткичтерге талап күч. Адистердин айтымында азырынча жер семирткичтердин баасы арзан. Март айынан баштап алардын наркы жогорулай баштайт. Анткени ошол мезгилден тарта Өзбекстандан келе турган жер семирткичтер токтотулат. Бар кезде бүгүн сатып алыш керек. Чындыкта эле өзбек туугандарыбыз деле бааларын көтөрө баштайт. Март-апрелде даже границаны жаап коюшу мүмкүн. Алар өзлөрүнө керектүү жер семирткичтерди бизге жөнөтпөйт. Быйылдагы дыйкандарды колдоо максатында айыл чарбасын каржылоо 7 долбоорун алкагында сүт, эт, жүн, бал, балык, жашылча, мөмө жемиштер, пахта, тамеки, төө-бурчак сыяктуу артыкчылыктуу багыттарды каржылаш үчүн арзан насыялар берилет. Ал айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү тармагына жылына 6% үстөк өлчөмүндө белгиленген. 8% үстөгү бар насыялар бак өстүрүүчүлөргө, токойчулук тармагында иш алып баргандарга, күн өсканаларга, башка чарбаларга, 10% үстөгү менен насыялар мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүүгө берилет экен. Бул долбоордун негизинде ушу биздин дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыяны мал чарбасын колдоодо, өсүмдүк өстүрүүдө жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүдө колдоо болуп эсептелет. Мунун негизинде айыл чарбасында мал чарбасын колдоодо 10% менен жеңилдетилген насыя, өсүмдүк өстүрүүдө дагы 10%, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүдө 6% менен 3 жылдан 5 жылга чейин алса болот. Ал эми өткөн жылы республика боюнча айыл чарбасын каржылоо 6 долбоорун алкагында дыйкан фермерлерге 565 миллион сом суммада 11 300 насыя берилген. Алар дыйканчылык, кайра иштетүү жана мал чарбачылык тармагына берилген арзан насыялар. Ал эми бул жылкы бериле турган каражаттын жалпы көлөмү 1 миллиард 700 миллион сомду түзөт. Сүйүнай Тагаева, Канатбек Исмаилов, Пирамида.